жараткан, ушул чыгарган каныбыз балдарыбыздын бактысына сайван болсун. Балдарыбыз бири-бирине өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп, ырыс кешиктүү болсун. Амин. Эй жараткан, элибиз аман болсун. Эл ичинде ушу биздин балдарыбыздын коломтосундагы оту эч өчпөсүн. Алакан жайып отургандарды суук көздөн, жаман сөздөн сактай жүр. Балдарыбыз бактылуу, өмүрлүү, талайлуу болушсун. Сиздердин үйүңүздөргө кут береке болсун. Жайылган дасторконуңуздар ар дайым жакшылыктарга жайылсын. Амин. 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 Келе бир чагып берейин. Рахмат. Мына биздин жигиттер да шорпону алып келип калды. Алыңыздар. Келиңиз. Рахмат. Келиңиздер, алыңыздар. Рахмат. Рахмат. Алыңыздар. Рахмат. Эми Манас, Жылдыз, силерде кыз бар экен. Бизде уул бар. Мына биздин баардыгыбыздын башыбызды бир дасторкондо бириктирип койду. Туура. Кыргызда кымызды суусаганга, кызды сураганга бер дейт. Ал айтылгандай алдыңыздарга кулдук уруп, Эльнаранын колун сурап келдик. Эми Арстан анын туура. Биз да кызыбызды тууруна кондуруп, тындырып алсак деп, ак эткенден так этип, кызыбыздын өмүрүн, багын тилеп отурабыз. Абир жөнүндө, сиздер жөнүндө апасы билсе керек. Кана апасы? Кызың менен өзүң сүйлөшүп көр. Эми өзүңүздөр билесиздер, жаштардын эркине карайлы. Баш алып, баш сурап отурасыздар. Кызымды бармактайынан чоңойтуп, бой жеткирдик. Ана мына дегиче эле башка бүлөгө кошуп бергенге бир аз ичиң ачышат экен. Туура айтасыз. Кыздын сыры апасына белгилүү. Кыз бала үй бүлөдө конок болот экенбиз. Бойго жеткенде куда түшүп, колун сурап кызыккандар көп болот тура. Кыздын барар жери күйөө дейт. Экөө көптөн бери кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшөт. Ошондуктан бири-бирин тандашыптыр. Баш коштуруп, биз келиндүү болсок деп жүрөбүз. Сиздер болсо күйөө балалуу болосуздар. Анда Эльнараны чакырсаңыздар, элибиздин каада салты менен сөйкө салып коелу. Кызыбызды чакырып кой. Анда мен чакырайын. Тамактардан алып отуруңуздар. Рахмат. Мына эт да келип калды. Кана келиңиздер. Келиңиз куда. Капа болбойсуз эми. Рахмат. Муну да алыңыз. Шуңу неге бербейсиздер? Жок, алыңыз. Сиз кудасыз. Рахмат. Келиңиз. Келиңиз. Ой, рахмат. Келе бир. Рахмат. Аябай сыйладыңыздар го. Бул тамактардын эле жетишти болчу. Мунун баары. Кана кызым. Кел. Бисмиллахиррахманиррахим. Атайын арнаган сөйкөмдү салып, Бисмиллахиррахманиррахим деп ак жолтой келин бол, садака болоюн. Ай, аппак жүзүң этим эле сонун жарашып калбадыбы? Келе бай. Мынаки. Эми ак жолуңду салайын.
айланайын. Ак жолтоо жакшы келин бол. Бактылуу болгула кызым. Бактылуу болгула балдарым. Бактылуу болгула балдарым. Бактылуу болгула. Жешенеңер дайыма ачык болсун. Айтканыңыз келсин Күйөө бала кудагай. кут болсун. Айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Келин кут болсун кудагай. Рахмат. Рахмат. келе койсо да. Бактылуу болгула айланайын. Бактылуу болгула. Бактылуу болгула. Бактылуу болгула, Бактылуу болгула. Эми кудалар, урматтуу кудалар. Ушул 2 жашка бата берип коелу. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Кармашкан колуңар бек болсун балам. Сүйлөгөн сөзүңөр эп болсун балдарым. Баскан жолуңар түз болсун, барган жашыңар жүз болсун. Башыңардан Амин. бакыт кетпесин. Жаман көз, жаман сөз силерге жетпесин. Кудайым өзү колдосун, ишиңердин оңдосун. Айтканыңыз келсин. Омин. Бактылуу болгула балдарым. Кабыл болсун, Кабыл батаңыздар. болсун, кабыл Айтканыңыз болсун. келсин. Рамис. Асель Мамытовна, кечиресиздер, мен анан келейин. Асель Мамытовна, бул не кылганыңыз? Качыңызчы. Сага эмне болду? Элнара келген күндөн баштап өзгөрүп мени унута баштадың да, Асель Мамытовна, бүгүндөн баштап мындайды токтотолу. Айберден тартып алып, аны жар кылып алсаң дагы, менин бар экендигимди унутпа. Жаке, президентке кирип чыктым. Сенин чакырык алганың тууралуу менде маалыматым бар. Эмне деди? Кыскасы, маегибиздин соңунда пресс катчысына түз көрсөтмө берип, 77-нин чыгармачылыгына, ички иштерине аралашпагыла деп буйрду. Ал эми мага кайрылып, кандай гана маселе болбосун, мага түз чык. Чечилбеген түйүн болчу эле. Ийри отуруп, түз чечебиз деп кыйлашыктандырып койбодубу? Мен ойлогом сени, жанагы нааразычылыктарың боюнча чакырып кичине мындай кекиртектен алдыбы деп. О, түбүң түшкүрдүкү десе. Мен да жана күнкү экөөбүздүн гермур айтышуубуздан кийин президенттен мени бошотууну суранам деп ойлоп баргам. Бул сапар иш башкача болду. Президент мени кунт коюп укту. Маалымат айдыңындагы эки тараптуулукту да туура түшүндү. Эң негизгиси президенттен колдоо таптым. Эми алдыга амбициялуу проекттерди коюп, жакшы ойлорду ишке ашырабыз, Жаке. Сен өзү жолдуу жигитсиң. Ошентип президенттин көңүлүн алдым дечи. Сен эмне? Менин президентке кирип, ийгиликтүү тыйнактар менен чыкканымды айтып жатасыңбы я? Жок, андай деле эмес. Эми анын баары түшүнүктүү дечи. Мен айтайын дегем жанагы алып баруучу кыз жөнүндө. Жаке, түшүнсөң. Түз эфирге чыккан адам менен космоско учкан адамдын кан басымы бирдей болот деп медицинада аныкталган. Эфир анан баарын эле татына көргөзө берет. Сен жанагы жаңылыктардан чыгып жаткан Элнара Манасалан айтып жатат окшойсуң я. Дал өзү. Анын кызы мейли жомоктогу ханыша го.
түндөгү жанган периште экен го чиркин. Андайларды көргөндө мени өзүң билесиң. Ал кызга сенин мындай тиешең жокпу? Жок, менин тиешем жок. Ал өзү таланттуу алып баруучу да. Жумушка дагы конкурс аркылуу өз дарамети менен өттү. Так, башы бош дечи. Эркин Үсенович, анда жанагы карыстарды куттула турган мезгил келди окшойт анда, Түшүнбөдүм. Жалил Кадырович, эмне дегениңиз бул? Эми өзүң билесиң. Мен андайларды көргөндө кыжалат болуп кетем. Уюга жүгөн салабы, үйрөнгөн алат калабы демекчи, сенин жанагы студент кездеги кыз жандуулугуң минтип бакыйып, ак үйдө чоң кызматта отурсаң деле калбаптыр да, Эми ал адат мен өлгөндө эле калбаса, калбай калды го. Анын үстүнө андай сулуу кыздарды көргөндө ичкен оокатымды да унутуп калам. Денемди муздак тер басып, аябай кыжалат болом. Ой тобо. Ушул сөздөрдү үч уктасам, сенден угам деп эч күтпөдүм эле. Досум, сен бет кабыңды такыр эле сыйрып салдың окшойт. Эми мына кресло, мына акча, салып койгон үй, акыры мунун баардыгын аркы дүйнөгө алып кетпейт экенбиз го. Андан көрө кел, тиричиликте бир ойноп күлүп албайлыбы, кандай дейсиң? Жаке, мен сени тамашалап атат десем, сүйлөгөн сөзүң да, көз карашың да олуттуу болуп баратат. Мен сага бир нерсени ачык айтайын. Менин бир принцибим бар. Кол алдымдагылар менен андай жаман ишке эч качан барбайм. Так, ошондо сен эмне? Элинараны менден кызганып жатасыңбы? Токтой турчу. А мүмкүн анын крышасы сен болуп жүрбө, Жаке, крыша мырышаңды жыйыштыр. Ушул өңдүү сөздү уланта берсек, жок жерден экөөбүз таарынышып калгыдайбыз. Башка жумуштар жок болсо, мага уруксат бер, барайын досум. Жок эми, мындай да. Жаңы жетекчилик келгенден бери булардын багы ачылды. Бири шоу программанын жылдызы болуп, бири жаңылыктардын жүзү болуп, элге сиңип таанылып кетишти. Ийгилик жумушунда да эмес, жеке жашоосунда да беш. Кайсы жылдыздарды айтып жатасың? Жат адамдар эмес, Элнара менен Айбир жөнүндө кеп болуп жатат. Булар чуу дегенде эле эфирде эле алышты эле. Мына эми үйлөнүп да жатышыптыр. Булар жашынан Айбири сакташып, баш кошуп жатышат. Эмне демекчимин? Бактылуу болушсун. Андан көрө өзүң жөнүндө сүйлөчү. Эмне жаңылык? Жалил Кадырович жүрөбү? Жүрөт. Кече түнү чогулдук. Менде бир жаңылык бар. Айт, угуп атам. Жалил Кадырович мага минтип айтты. Теледеги чычкандардын кыбыр эрткенден баштап, Эркин Үсеновичтин ичкен жегенин, баскан турганын, балким мыйзам бузуулар болуп кетсе, мага төкпөй чачпай айтып бер деди. Эски достордун ортосун карамышы каралаптыр. Айта бер, угуп атам. Ал үйгө мурунку жетекчилердин үстүнөн бат-баттан тоголок каттар жетип турчу экен. Эркин Үсенович келгенден бери суу бугандай эле токтоп калды дейт. Койчу, жакын дос айттыбы? Ооба, ошентип айтты. Мына сага тымыздын оюндар башталыптыр. Эми бул жерде биз жөн отурбашыбыз керек. Эркин Үсеновичтин ордуна биз өзүбүзгө жакын адамды коюшубуз керек. Тынара, сен жашсың. Биз үчүн ал орунга сенин келгениң пайдалуу. Асель Мамытовна, коюңузчу. Менин жашым анан ээлеген кесибим туура келбей калбайбы? Ой, кантип туура келбесин? Кантип болбосун? Мындай нерсе биринчи жолу болуп жатыптырбы? Мурунку президенттин убагында жанагы кыз ким эле? Баш директордун орун басарлыгына жеткендиги бүт бардыгына маалым болгон. Ошондуктан Тынара, сенде 77 каналдын баш директор кызмат ордунда отурууга шанс бар. Эгер бул оюбуз ишке ашып кала турган болсо, бирок менен эки оюндатабыз. Кандайча? Биринчиден, Эркин Үсеновичтен кутулабыз. Экинчиден,
Senin en жақын düşmanın. Elnara Manasovanı sen işten aydap жибересиң. Болобу? Мен азыр чыгам. Так, biz күтүп атабыз. Абир, карач, кандай жагышты. Өтө сон. Сен 3 көйнөк кийдиң, сага үчөө тең жакшы жарашты. Сен өзүң татына кайсында? Ошондуктан кайсынысын тандасаң, ошону кий. Абир, мага жаккан эмес, сага жаккан көйнөктү тандайм. Кечиресиздер, сөзүңөрдү бөлөйүн. Чындыгында той көйнөгүн туура тандаш аябай кыйын. Көпчүлүгү тандай албай кыйналышат. А бул көйнөк сизге аябай сонуп отурду. Анын өзгөчөлүгү белгилүү ырчайым Эсли Басарова үйлөнүү үлпөтүнө кийген. Ал ырчайымдын биздин тойго анан мен кие турган көйнөгкө кандай тиешеси бар? Эми көпчүлүк кардарлар кайсыдыр бир белгилүү ырчайым кийген көйнөктү тандашат да, ошону белгилейин дегем. Биз андай адамдардын табиетине карабайбыз. Мен үчүн сүйүктүмдүн тандоосу эң маанилүү. Бизде ушундай. Элнара, сиз абдан туура айттыңыз. Сиздин сөзүңүзгө 100% кошулам. Сиз эфирде гана эмес, жан дүйнөңүз дагы аябай таптаза экен. Рахмат. Анда мен сизге Италиядан келген жаңы кийле элек көйнөк бар. Ошону көрсөтөйүн. Макул. Алып келиңиз. Италия. Сон жарашты. Кандай экен? Өтө сон. Кана арабыз койчу. Сон жарашты. Бул көйнөк сиз үчүн эле тигилгендей. Рахмат. Жан, сөз жок. Сөз жок. Снежная королева. Жүрөгүң муз болуп кетпесе болду эми? Жан, койчу. Алабыз. Макул. Деңиздеги жалгыз калган Так, күтүп калган жоксуңарбы? Тынара, Рамиске эмне болду? Телефон чалчы. Кечигип атат. Азыр. Алло, Рамис, келтасыңбы? Рамис келбейт экен. Ал жигит эмне, силер менен бир командада беле? Биз бир эки ишти чогуу жасаганбыз. Бирок акыркы кезде ал бизден жалтанып, артка берип жатат. Аны жөн кой. Мындай ишке өз ыктыяр менен келген адамдар болбосо, мойнуна байланган иттей болуп, ууга жараса сууга жарабай, сууга жараса ууга жарабай, пайдасынан зыяны көп. Макул. Так, маселе мындай. Эркин Үсенович чектен чыгып кетти. Анын өпкөсүн үзбөсөк болбойт. Аны үчүн үчөөбүздүн ишибиз бир жерден чыгыш керек. Мисалы, президенттин алдында, жааматтын алдында, эл алдында аны жек көрсөтүү бул биздин бирден бир максатыбыз. Түшүндүңөрбү? Жалил Кадырович, тагыраак айтканда бир нерсени сунуш кыла аласызбы? Эми алыска барбайлы коеюн. Силерге жаңы алып барчугуз келди дейби? Ооба. Келди, ооба. Мына ушул экөөнүн ортосунда от жагуу керек. Аны эл алдына чыгарып, болду. Жалил Кадырович, жакында Элнара менен Абирдин үйлөнүү тою болгонтат. Биз тараптан туура эмес болуп калбайбы? Андайга жаамат дагы, эл дагы ишенбей койбойбу? Ишенет. Башынан ылдый жуугундуну куюп бир, шампунун издеп,
самын менен жууп, атыр-патырын себинип, жытты болгончо ал сасып калат, туурабы? Туура. Сасыгандан кийин эл арасында ошон менен сасыткатка конуп калат. Муну биз практика жүзүндө колдонуп эле жүрбөйлүбү, эй? Жугундууну кантип коебуз? Эми мен мындай образды айтып жатам. Чын-чынына келгенде ошондой эле. Түшүнүктүү. Бул жагын бизге коюңуз. Тынар экөөбүз шашпай, ийне жүүнө чейин ойлонуп чыгабыз. Иш аракетибиздин жыйынтыгын жолукканда же Тынары аркылуу сизге кабар беребиз. Асел, сен өзү азаматсың. Так, анда келиштикпи? Келиштик. Жугунду операциясын баштайбызбы? Баштайбыз. Так, официант. Текст окуп чыктыңбы? ооба Рамис байке, негизинен баары эле түшүнүктүү, даяр болуп калдым. Жакшы. Кечээки эфириңдин сонун өтүшүн биздин студия эмес, бүт 77-ин баары талкуу кылып, ду болуп атышыптыр го. Ал гана эмес, коомчулукта дагы 77-ге жаңы 100 келиптир деп атышат. Рамис байке, бул жакшы жагынанбы же жаман жагынанбы? Албетте алар сени мактап атышат. Мен оюмча, биздин эл дагы жаңы жүздөрдү сагынып калганго деп атам. Мактап коюп мартайып кетпейин, анан көрө жакшылап даярданайын. Элнара, сен тажрыйбалуу алып баруучусуң да. Андыктан буйруса бул дагы өткөнкүдөй эле шаар кетет. Анан баса той боюнча. Силер бир аз шашып аткан жоксуңарбы? Той боюнча дейсизби? Аха. Өлүмдөн башкасынын баары эрте болгон жакшы дейт го. Ошондуктан эрте эмес. Анын үстүнө бир экөөбүз ушул жерде чогуу иштейбиз да. Бирок баары бир менин оюмча бир аз жылдыра турсаңар болмок. Мындай шашып аткандай сезилип атат. Эмне кантип ойлоп атасыз? Эми сен жумушка эми эле чыктың. Бир аз чогуу иштеп көрсөң, балким бири-бириңерди дагы жакшыраак билип, таанып алат белеңер деген эле ой. Рамис байке, сиздин журналисттик иликтөөңүз биздин огородко өтүп кеткен жокпу? Жок. Мен жөн гана агалык кеп кеңешимди айтып атам. Аша. Макул анда.